Атасы каза тапкандан кийин дайынсыз жоголгон калыс табылды. Ал 5 жыл каякта жүргөн. Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Дөң Арык айылынын 29 жаштагы тургуну Калыс Кожокматов 5 жылдан кийин аман эсен табылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасына эжеси Айсулуу билдирди. Интерполдон телефон чалып, иним Москва шаарында экенин кабарлашты. Аман эсен экен, Кудайыма шүгүр. Тиешелүү документтери жок болгондуктан 5 жылдан бери камакта экен. Коомдук иштерге тартылып иштеп жүрүптүр. Ошол себептен бизге телефон чалып байланыша албай жатыптыр, деди ал. Кийинчерээк Калыс Кожокматов Россиядан Ош шаарына учуп келип, андан кийин Токмок шаарына келгендиги белгилүү болду. Калыстын ата-энеси 2 жолго түшүп, ал атасы менен калып, бир тууганы апасы менен кеткен. 2019 жылы атасы каза болуп калгандан кийин Калыс шаарга иштөөгө сапар алган. Ошондон бери анын дайыны чыкпай, жакындары тарабынан изделип жаткан. Буга чейин эжеси Калыс тууралуу айтып берген. Биз 3 бир тууганбыз, менден кийин 2 иним бар. Ата-энебиз 2 жолго түшкөндө Калыс атам менен, биз апабыз менен кеткенбиз. Атам 2019 жылы каза болуп калды. Биз ал убакта чет өлкөдө болчубуз. Калыс ошол эле жайында атама Куран окутам деп базарга кеткен бойдон келбептир. Айылдагы кээ бир тургундар Бишкек шаарынан көрдүк деп айтышты. Иним Дөң Арыктагы үйдө жалгыз жашачу, деген ал.